негизи эмне деген жашыл экономика? Бүгүнкү күндө өзүбүз деле ойлонбой биз деген мындай келечектеги муундарга, болочокто муундарды да ойлош керекпиз да. Бизнес менен кандай байланышы бар? Туризм менен кандай байланышы бар? Агро сектор менен кандай байланышы бар? Узун мөөнөттүү анан кыска пайыздуу кредиттерди берип баштады да биздин Кыргызстандачы. Эмне үчүн бизде мынчалык көп смог бар? Бишкекте 70 миңге чейин жеке үйлөр Көмүр колдонушат. көмүр колдонушат. Сиз ошондо атка минүүнү транспорттун жашыл түрү дегиңиз келип жатабы? Мен азыр тыгында турган машиналардын ордуна аттарды элестете баштадым. Элестетсеңиз, бул абдан сонун көрүнмөк. Электр энергия төлөгөн акчабыз эмнеге көтөрүлүп жатат? Жакынкы эле Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрүнө караганда биздики 2 эсе 3 эсе арзан. Саламатсыздар достор, көптөн бери көрүшө элекпиз. Сиздер менен Нурлан Мирзаматов. Бүгүнкү чыгарылышыбыз өзгөчө чыгарылыш. Жашыл экономика эмне экенин мен дагы бир түшүнүп кетейин деп ойлодум. Мисалы, биздин дем алган абабыз кандай байланышы бар? Ошол эле смогтун кандай байланышы бар? Же болбосо электр энергия төлөгөн акчабыз эмнеге көтөрүлүп жатат? Маектешип кеткенге бир өзгөчө конокторду чакырдык. Кош келиңиздер. Кубанычбек мырза, Кубаныч мырза. Кош келиңиз, Ханна Забас. Туура эле айттымбы? Ооба, туура айттыңыз. Кыскача биздин конокторду айтып кетейин. Ханна айым бул биздин GIZ деген организациядагы жашыл экономика жана туруктуу өнүгүү секторунун жетекчиси болуп кетет. Кубанычбек Сагалиев негизги тренер болосуз. Ошол жашыл экономиканын кандай таасирин бериши боюнча тренерлик кылып кетесиз, ошолорду үйрөтүп кетесиздер, компанияларга, бизнеске жана ошол эле биздин бийликтин өкүлдөрүнө же ошо структураларга. Бул мындай өзү тема бул аябай мындай актуалдуу болгон үчүн азыркы учурда бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө өтө актуалдуу тема болгондуктан бул тренингдин эң негизги максаты бул бизге GIZ-тин жардамы менен бизге берген билимди ошону кайта башкаларга берүү максаты менен, жайылтуу максаты менен мен колдонуп келаткан ушул билимим, ошол тажрыйбам ошол башкаларга жайылтуу боюнча. Анан эң негизгиси бул жерден айтып кеткенибиз маанилүү бир нерсе бул жеке сектор. Бул жеке ишкерлерге, жеке мындай айтканча компанияларга кайсы компаниялар, кайсы сектор болсо, эгерде ошол климаттын өзгөрүшүнө терс таасир тийип калса компанияларга, ошолор мисалы бул айыл чарба тармагы, энергетика тармагы, бул туризм тармагы, ошол тармактагы ишкерлерге бул ошондой разработка, адаптациялык стратегияларды разработка боюнча билимдерди берүү, алып баруу деген нерсе. Мен суроолорду сурабай туруп, сиз бардык суроолорума жооптор берип салайын дедиңиз азырчы. Мен ондой суроо даярдагам. Кубаныч мырза ал суроолордун баардыгына жооп берип кое жаздады. About 10 to 12 questions and he's trying now to answer all of them. Мен балким суроолордун жоопторун туура эмес, жеткиликтүү болбой калат деп туруп айтып бераткан сыяктуу. Батты айтып салайын дедиңиз. Азыр негизинен мындай таанышып эле коеюн дедим эле, бирок негизинен айтып койгон. Эң башында мен өзүм бир эки сөз айтып коем окшойт да, сиздер тааныш үчүн. Кубанычбек мырза, ошол бизнести жана негизги ошол жашыл экономика боюнча тренингдер берип кетесиз. Канчалык пайдалуу, кандай түрдө колдонсо болот экен, жана бизнеске, жана ошол эле кредиттерге кандай таасирин берет экенин боюнча түшүндүрүп жана тренингдер берип кетесиздер. Эң туура. Кубанычбек Сагалиев достор. Биздин экинчи коногубуз Кубаныч Алимов. Кубаныч мырза, мен сизди ошол жашыл экономика комитетинин негиздөөчүсү катары билем. Ошол эле биздин ЖИАдагы комитетте 3 адам эле болуп башталган. Азыркы учурда биздин Кыргызстанда ошол эле машиналардын пошлинасы, машиналарга ошол электр машиналардын мүмкүнчүлүгүнү пошлиналар алып салганга чоң салымдар кылгансыз. Болот деген бир 10-12 миң адамдык форумдарды өткөзүптүрсүз. Андан тышкары ошол эле комитеттин азыр жетекчиси болуп иштейсиз. Жана кыскача өзүңүз жөнүндө айтып коесузбу? Бирок бардык суроолорго жооп бербей турсаңыз азырча. Саламатсыздарбы? Менин атым Кубаныч Алимов. Мен ошол ЖИА бизнес ассоциациясынын жашыл экономика комитетинин төрагасы болом. Бул жерде мен айткан акыркы 3-4 жылдан бери жетектеп келатам. Биз ошол ассоциациянын астында 2015-жылы зеленый клуб деп баштадык, жашыл клуб деп баштадык. Ал жерде 3 эле киши болчу, анан өсүп комитетке өттү.
азыр бизде аябай жакшы жашаган болуп, жакшы мындай результаттарды көрсөтүп атабыз. Буга чейинки мындай караганда эмне үчүн жашыл экономика дегенде, мен деле сиз сыяктуу көп дүйнөнү айланып көп жүрөм да. Анан ушул Германияга барганда, Америкага барганда, башка Европа өлкөлөрүнө барганда ушул жашыл технологиялардын кандай колдонулуп, кандай өнүгүп жатканын көрүп, ошол нерсени ошол биздин Кыргызстанда өнүктүрөлү деп чечкенбиз. Анан өзүңүз билесиз, могу жашыл технология бир аз мындай баасы кымбат болуп атпайбы? Ошонун негизинде жашыл экономика багытында ассоциациянын жардамы менен биз ошол сиз айткандай жашыл транспорттан баштадык да. Биринчи жашыл транспорттон баштап ошол Кыргызстанга келген электротранспорттарга ошол квота алуу маселесин көтөрүп, биринчи 6000 машинеге неме алдык, квота алдык, анан ал 15000ге чыкты. 6000ден ашып кетти, азыр 15000ге чейин киргизилди Кыргызстанга. 15000ден жогору киргизилди, бирок ошонун НДСти, поштаны, бажылык төлөмдөрдү алып салуу бул ассоциациянын эң чоң жумушу деп эсептейм. Негизги жетишкендиги. Абдан сонун. Мен билишим боюнча ошол электрокарлар арзаныраак болуп келатат. Ошондой эле парковкалар дагы акысыз болуп атпайбы? Ооба. Анда сиздер өткөздүңүздөр. Ошо биздин өтө чоң бул жерде жардамыбыз бар. Ошол эле учурда билесиз, биздин аларча коргоно дагы электротранспорт кире алат. Аны да биз демилгелеп, ошол эле учурда биз ошол жашыл транспортко жашыл номер алуу багытында дагы көп жакшы иш жүргүздүк. Ошонун натыйжасында көрсөңүз керек, байкасаңыз керек, тиги номерде бир жашыл неме бар да. Полоска бар. Сызык, ал дагы биздин жетишкендик деп, жумушубуздун жыйынтыгы деп айтабыз. Мен эмес, биздин команданын жумушу. Кол чакмын келип кетти азыр, чын айтканда. Рахмат. Жана ошондой эле достор, биздин дагы бир абдан маанилүү, акыркы сүйлөп атат, бирок мааниси боюнча акыркы эмес, абдан маанилүү коноктордун бирөөсү Ханна Забысайым боюнча мен башында бир аз айтып кеттим окшойт. Ошол эле ЖАИЗдин жашыл экономика жана туруктуу түрдө жеке сектордун өнүгүү программасынын жетекчиси болуп кетет. Кош келиңиз, Ханнайым. Мен сизди Кыргызстандагы жашыл экономика жана жеке секторду туруктуу өнүктүрүү программасынын жетекчиси катары жаңы эле тааныштырдым. Көрүүчүлөрүбүзгө өз жыйынтыктарыңыз, тажрыйбаңыз тууралуу бул тармакта жана бул программада канча жылдан бери иштеп келесиз, негизги ишмердүүлүгүңүз эмне? Кыскача резюме кылып өзүңүздү кантип тааныштырып бересиз? Балким бул жерде же жалпы бул сектордо аткарган негизги иштериңизди да кыскача айтып өтсөңүз. Make some resume of your main work here or in this sector maybe. Yes, sure. Salamat sizdarby. Менин атым Ханна. Кыргыз тилинде уланта албай тургандыгым үчүн кечирим сурайм. Бирок котормого жардам берип коесуз деп үмүттөнөм. Бул жерге конок катары чакырылганым үчүн абдан кубанычтамын. Мен Кыргызстанда 2021 жылдан бери жашайм. Алгач келгенимде мен декретти көргүдө болчумун. Менимче бул мен үчүн абдан сонун мүмкүнчүлүк болду. Анткени бул убакыт ичинде мен өлкөнү жакындан таанып биле алдым. Турист катары да саякаттадым. Бишкекте шаар тургуну катары жашадым деп айтсам болот. 2022 жылдан мен кайрадан Кыргызстанда жашыл экономика жана жеке секторду туруктуу өнүктүрүү программасынын жетекчиси катары иштей баштадым. Бул менин жеке секторду өнүктүрүү жана жашыл экономика багытына биринчи жолу так көңүл бурган багытым болду. Менимче бул эң туура тандоо болду. Анткени көп жылдар бою мен климаттын өзгөрүшүнө адаптация, анын кесепеттерин азайтуу багытында саясий деңгээлинде да, жергиликтүү деңгээлде да иш алып бардым. Мен ар дайым жеке секторду өзгөрүүлөрдүн чыныгы кыймылдаткычы, ошондой эле жалпы экономиканын негизги күчү катары сезип келем. Анан дагы билесизби, биз баштаган кезде болжол менен 20 жыл же 10 жыл мурун климатка адаптация багытында иштей баштаганда
айтканда, мен Германияда банк секторунда иштеген бир досумду жакшы эстейм. Ал дайыма силер жакшы адамсыңар, жакшы иш кылгыңар келет, бирок бул чыныгы бизнес эмес. Бул эч качан массалык багытка айлана албайт деп айтчу. Ал эми азыр биз ушул жердебиз жана бул иш массалык мүнөзгө ээ боло алды. Бул абдан сонун көрүнүш. Ошондуктан бул тема мен үчүн чындап эле абдан кызыктуу жана жүрөгүмө жакын. Биз азыр ресурстарды кантип натыйжалуураак пайдалануу керектигин, глобалдык жылуулукту жайлатуу үчүн парник газдарынын бөлүнүп чыгышын кантип азайтуу керектигин жана табигый ресурстарды балдарыбыз жана келечек муундар үчүн кантип сактап калуу керектиги тууралуу ой жүгүртүшүбүз керек. Эгерде сиз резюме тууралуу сурап жатсаңыз, бул жакшы суроо. Анткени биздин программанын операциялык бөлүгү келерки жылдын май айында аяктайт. Биз бул тема боюнча бул жерде иш алып бардык. Башкача айтканда, бул GIZ программасы эмес. Тактап айтканда, биздин жашыл экономика боюнча программа аяктап жатат. GIZ өзү климат, кайра жаралуучу энергия, жашыл көндүмдөр боюнча регионалдык программалар менен ишин улантат. Бирок жеке секторду өнүктүрүү жана экономиканы өзүнчө сектор катары карап иштөө темасы келерки жылы жыйынтыкталат. Жана муну баса белгилөө абдан маанилүү. Биз көп жумуштарды өнөктөштөр менен биргеликте аткардык. Анткени биз жетише алган негизги нерсе жергиликтүү деңгээлде күчтүү өнөктөштөрдү түзүү болду. Башкача айтканда, фермердик кооперативдер менен, айылдык консультациялык кызматтар менен, туристтик багыттарды башкаруу кеңселери менен, компаниялар менен, жия ишкердикти колдоо борборлору жана башка түзүмдөр менен. Ошондой эле улуттук деңгээлде каржы, бизнес, айыл чарба, туризм тармактарындагы ар түрдүү ассоциациялар жана союздар менен, ошондой эле министрликтер менен да кызматташтык түзүлдү. Менин оюмча, бул өнөктөштүктөр коомдун жана жеке сектордун өнүгүүсү үчүн өзгөрүүлөргө жетишүүдө чечүүчү мааниге ээ. Мен GIZ-те 2003 жылдан бери иштейм. Буга чейин Тынч океан аралдарынын регионунда тропикалык аралдарда жашагам. Андан кийин Түштүк Африкада жашадым. Жарым кургак аймакта. Биз күйөөм экөөбүз жаңы жерлерди ачканды абдан жакшы көрөбүз. Борбордук Азияда биздин кыялдарыбыздын бири болгон. Анткени биз хайкингти, бийик тоолорду жакшы көрөбүз. Бизге көчмө маданият абдан кызык, тамак ашы да жагат. Кыргызстан мага жашоо үчүн абдан жакты. Мага Бишкек өзгөчө жагат. Анткени буга чейин жашаган шаарларыбыздан кийин бул биз үчүн чыныгы шаар болду. Опера, театр, кино, дүкөндөр, ресторандар, кафелер мунун баары абдан жагымдуу эле. Биздин 10 жаштагы кызыбыз бар. Ал кезде 6 жашта болчу. Ага да мектеп абдан жакты. Өзүн да ал жакта жакшы сезди. Ошондой эле мага күчтүү кыргыз адистеринен турган коллектив менен иштөө сону мүмкүнчүлүк болду. Эмнеге жашыл экономиканы тандадыңыздар? Негизи эмне деген жашыл экономика? Биз аны түшүнүп жатабыз. Баягы таза аба, таза коом деп ойлоп кетем да негизичи. Бизнес менен кандай байланышы бар? Туризм менен кандай байланышы бар? Агросектор менен кандай байланышы бар? Жана ошол эле банктар менен, акча менен кандай байланышы бар? Эми негизи эле мындай карап көргөндө, бул жашыл экономикада эмне деген суроо болуп атпайбы баарында элечи. Жашыл экономика бул ар кайсы тарапта адаптация кылып кеткенге ыңгайлуу. Себеп дегенде биздин мындай жеке секторду ала турган болсок, азыркы учурда азыр биз көрүп атабыз, Кыргызстанда электроэнергиянын таңкысы болуп атат, мисал үчүн да. Ошол эле учурда бизде жашыл экономиканын багыттарын караганда айыл чарбага мындай адаптация кылып келсек болот. Толтура багыттар бар да. Анан мен мына жеке сектордун немеси катары айтайын дегеним, жашыл технологияларды колдонуу бул жашыл экономика деп айтсак болот да. Мисалы? Бул жерде ошол эле электроэнергиянын өндүрүүсүндө, ошол эле жылуулук тармагында, ошол эле баягы вентиляция, кондиционирование тарабында аябай чоң мындай жетишкендиктер бар да. Мисалы ала турган болсок, биз жалпы ошол окутуу учурунда бизнеске түшүндүрүү иштеринде биз айтабыз, бизде билесиз да, банк первого уровня деп коет, банк второго уровня деп коет. Алар узун мөөнөттүү
анан кыска пайыздуу жанагы кредиттерди уже берип баштады да биздин Кыргызстандачы. Бул бизнеске өтө аябай мындай жакшы ыңгайлуулуктарды анан возможностьтарды алып келет да. Себеп дегенде мисалы үчүн жөн алып турган болсок, азыр бир коммерциялык помещение мындай курулум же болбосо курулуш же болбосо жанагы өндүрүш боло турган болсо, ошол тарапка ушул жашыл экономика багытында аябай жакшы мындай жетишкендиктер, анан ыңгайлуулуктар пайда болуп атат да. Бул деген сөз жакында эле мисалы үчүн KICB тарабынан 50 миллион доллардык ушул жеке секторго бөлүндү. Ушул Кандай пайыз менен? Бул негизи биринчи уровеньдagi банктар 4%, анан экинчи ушул көп банктар бар да бизде. Демир банк бар, KICB бар, Доскеде банк бар, ошол биздин эле жанагы Госпак развитие деп коет. Ал банк 8% менен берип атат мисалы үчүн да. Бул узак мөөнөттүү аз пайыздуу финансы да. Бул биздин жашыл экономиканын өнүгүшүнө аябай ыңгайлуу шарттарды түзөт да. Эми сиз билесиз, бул тармакта мисалы үчүн азыр чакан кесир өтө көп курула баштады. Мисалы үчүн ошол эле Госпак развитие 8%-тан узак мөөнөттүү кредиттер берилип атат. Ошол эле биздин фонддор бар, билесиз, кыргызский, российский фонд бар, Кыргыз-Азербайджан фонду бар, Венгер-Кыргыз фонду бар. Бул фонддор дагы узак мөөнөттүү ошол кыска пайыздуу акчаларды берип, биздин чакан кесиптин өнүгүшүнө аябай мындай өзүнүн жакшы жыйынтыктарын берип атат да. Анан биз негизи эле ушул жашыл экономика дегенде бир эле багытты ойлонбостон жалпылап алыш керек болот да. Бул жерде азыр Хан айым айтып кеткендей, бизде митигация, адаптация, анан туруктуулук деген бир өтө маанилүү бир багыт бар да. Бул жерде мамлекет өзүнүн регулятивдик немесин функциясын аткарып туруш керек. Ошол функциянын негизинде белгилүү бир формула менен же болбосо белгилүү бир регулятивдик моменттер менен ал мындай байкоочу гана болуп туруш керек да. Рыноктачы. Анан калганы ошол банктар финансирование азыр айтып өткөндөй эле ошол учурда жеке секторлор өзүнүн тиги жолун, өзүнүн жанагы рыноктогу игрок катары өзү мындай натыйжалап, өзү адаптация кылып кете берет да. Мөмөлөрүн бере берет экен да. Мөмөлөрүн жемишин бере берет. Кредит темасы абдан кызыктуу тема. Мен оюмча көрүүчүлөргө бул тема өзгөчө кызыктуу болот. Негизги бир тааныштардын бирөөсү деле ГЭС курду, Кыргыз Россиялык фондунан кредит алды да. Узун мөөнөт дегенде 5-7 жыл окшойт, 5-7 жылга чейин жылдык пайызы 6% беле? 6%. Абдан сонунда. Биздики жөнөкөй пайыздар канча? Мисалы доллар болсо 15%дан башталат. 15%дан башталат. Сом болгондо 12%. 12, 13, 15ке чейин. Эки эсе арзаныраак да, мындайча айтканда. Ошол эле сиз айткан жашыл экономиканы колдонуп туруп, ал эмнелер болушу мүмкүн? ГЭС дагы эмне болушу мүмкүн? ГЭС болушу мүмкүн, солнечный электростанция болушу мүмкүн, ошол эле ветровой электроэнергия деп коебуз, ал болушу мүмкүн, шамалдан неме электроэнергия. Ошол учурда мисалы үчүн жалаң эле мындай чоң бизнес эмес, кичи бизнеске дагы, чакан бизнестерге да болот да. Мисалы үчүн сиздин бир туризмде дагы алса болот экен го. Туризм, экотуризм деп неметип атабыз, ал жакта да алыш мүмкүн. Ошол эле капсулаларга мисалы 6% менен алса болобу? Жакшы идея достор. Анан бул жерде ошол тиги фонддордун өзүнүн бир критерийлери бар. Мисалы үчүн сиз чакан бизнесиңиз болсо, анда экинчи уровеньдеги банктарга кайрыласыз да. Биринчи уровеньде кайрылбайсыз, себеп дегенде алар 1 миллиондон жогорусуна карайт, доллар менен эсептегендечи. Мисалы 100 миң, 50 миң доллар бергендер бул кимдерге кайрылат? Ошол Демир банк, KICB банк бар, Доскеде банк бар, ошолорго кайрылып, ошолор менен чогуу иштесеңер болот да. Мисалы үчүн бизде
ошол GIZ'дин жардамы менен ЖИА бизнес ассоциациясы чогулуп биз мындай тренингтерди өткөнбүз. Ал тренингде 14 консультанттарды биз чогултуп, аларга GIZ, ЖИА болуп чогуу бир окуттук аларды, тренерлерди. Мунун жакшы жери дагы биз региондордон аларды чогулттук да. Региондордон чогултуп, аларды окуттук. Анан кийин алар уже даяр бир адис болду да, жашыл экономика багытындачы. Биз аларды алдык дагы бизнес вумен деп, эми биздин экономиканын локомотиви аял кишилер да. Аларга тендер сыяктуу жарыялап, 27 неме кабыл алдык. Заявка кабыл алып, аларды бул 14 биздин даярдаган адистер окутту. Окутуп, аябай жакшы жетишкендиктер болду. Алар мисалы үчүн Баткен областынан бирөөсү аябай жакшы проект алып, 500 миңге чейин кредит алды. 500 миң долларбы? Жок, сом боюнча. Анан тиги мисалы үчүн Ысык Көл областында бир экотуризм боюнча. Бул чакан бизнес, жаңы башталаткан бизнестер да? Чакан бизнестер да. Ысык Көл областында 1,5 миллиондук. Ал тепловой насос койду, мисалы үчүн жашыл экономика багытында, жашыл технология. Анан ал жерде септик экен, аны биз канализацияга байлатып, тиги Ысык Көлдүн немесин экологиясына бир неме жардам болду да. Азыр Кубанычбек мырза айтып кеткендей, бул жакшы нерсе маалымат болду. Биздин Кыргызстанда көп коммерциялык банктар көбүнчө ошол каржы булактарын алып атканда көбүнчө бул өнүккөн өлкөлөрдөн каржы булактарын алат. Айрыкча бул жеке коммерциялык банктар өнүккөн өлкөлөрдө каражат алып келип атканда, каржы берип аткан мисалы инвестиционный банк бир өлкөнүн, мисалы бир өнүккөн өлкөдө өзүнүн шарттары болот да. Мисалы айтат, мен, например, Кыргызстандагы бир жеке банк барып туруп мага 10 миллион же 100 миллион доллар берсеңиздер деп, алардан анткени биздин банктардагы Кыргызстан ичинде жеке бизнесмендерге каражат берип атканда, кредит түрүндө берип атканда, алар өздөрү да кредит алат да өнүккөн өлкөлөрдө. Ошолордо тиги өлкөлөрдөн, өнүккөн өлкөлөрдөн ошолор банктарынан шарттар болот да. Макул, сага берелик, бирок сен өзүңдүн анализиңди жүргүзүп кел, кайсы багыттарда ошону пропорционально канчадан бересиң. Мисалы, туризм тармагына, энергетика тармагына же айыл чарба тармагына деп. Ошондо ошол алар өздөрүнүн анализин жүргүзүп атканда, кредит берердин алдында, Кыргызстандык бир жеке банкка берердин алдында алар анализин жүргүзүп айтат. Ошол секторлар климаттык өзгөрүштөргө терс таасир болуп калышы мүмкүн. Конкретно жеке түрдө алсак, эгерде бир бизнесмен Кыргызстандагы силердин банкыңарга барып кредит алып атканда, мисалы ушул айыл чарбанын, мисалы мал чарбасына деп коелук. Мал чарбасын алып атканда, эгер кургакчылык болуп калса, же мисалы кургакчылык деп атканда көп жан жабай, тоyut маселеси көйгөй жаратылып калса, мал чарбачылык менен алектенген бизнесменге бунун малдын баасы же эттин баасы арзан түшүп калып, өзүнүн пландаган пайдасы келбей калат. Пайдасы келбей калып, кирешеси келбей калса, бул банкка төлөй турган төлөмдөрдү убагында төлөй албай калат. Бул банкка риск. Ошол учурда өнүккөн өлкөдөгү банк айтат, ушундай рисктер бар. Мен сага эгерде 100 миллион доллар бере атсам, сен ошондой рисктерди кандай буларды жүргүзөсүң, ошол рисктерге каршы кандай кадамдарды ишке ашырасың дейт да. Ошондо сиз айтып кеткен жана Climate Expert Tool деген нерсе, бул аналитика жүргүзүү үчүн документ, бул Excel документи. Ошонун ичинде ар түрдүү бизнес климаттык өзгөрүшкө таасири болгон бизнес. Бул айтып кеткенде, бул туризмден баштап айыл чарба, өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылык, энергетика тармагы, мисалы ошол эле отелдер болот, ошол эле жанакындай биздин Кыргызстандагы тоолордо жайгашкан глэмпинг тармагында ошондой, бул арычылык, бал чарбачылыгы, то есть бул жерде Кыргызстандагы көп бизнестер таасири бар климаттык өзгөрүштөргө. Ошол жанакы Climate Expert Tool деген документ, бул деген GIZ-тин жардамы менен курулуп чыккан документ. Ошонун негизинде бул жеке секторго, жеке бизнесменге ошону колдонуп өзү, мисалы кредит алып атканда, эгерде ошолорду жүргүзсө, мисалы мен деген кандай климатка, мисалы жанакы эле үлгү катары айтат, мал чарбачылык. Мал чарбачылыкка эң негизги риск бул деген тоyut маселеси менен болот. Тоyut маселесинде балким кургакчылык болуп калса, же набыр жанчыл мезгил болуп калса, бул деген малга туура
жанакы жакшы көлөмдө, натыйжалуу көлөмдө балким тоют келбей калат. Ошону бул деген анализ жүргүзөт. Буну деген эгерде жаңчыл болуп калса, мен ушул тоют менен өзүмдүн мал чарбачылыгыма кандай камсыздайм тоютту. Ошондо ошо аналитикалык жүгүрткөн мындай документ. Ошонун негизинде банктарга алып барып, айтсам, мен мындай риск бар, климаттык, бирок мен мындай пайда көрөм, мындай кирешем болот, ошону кредиттериңе мынчадан мындай убакытта төлөп берем деп. Бирок азыр мындай болуп атат. Бул эгерде Climate Expert Tool, мен жана айтып кеткенде башында 4 жыл мурун бизде үйрөтүп чыксак, ушуну үйрөнсөк, азыркы аякы 2 жылда биздин Кыргызстанда көп коммерциялык банктар шарттуу кылып койду. Шартты уже. Шартты аларга шарттар менен берип атат. Аларга айтып атат, климаттык өзгөрүштөрдү эске алгыла, ошолорду аналитиканы жүргүзгүлө деп атат. Эмне үчүн бизде мынчалык көп смог бар? Ошол Бишкекте, мисалы, Бишкекте эле эмес, Ошто деле абдан көп смог бар. Неге мындай аба булганып жатат? Эмне кылсак болот бул нерсе менен? Ошто Бишкекке караганда дагы көбүрөөк болуп атабы смог? Көбүрөөк экен. Бул маселе азыркы учурда аябай мындай көйгөйлүү региондук маселе окшойт болчу. Регионалдык маселе окшойт. Ташкент, Алматы. Себеп дегенде мындай болот да, биз экономикалык сөнүгүп атат. Ошол эле учурда тиги элдин социалдык деңгээли да өнүгүп атат. Бирок биз ошол жашыл экономиканы, жашыл технология колдонууну унутуп калып атабыз да. Анан азыр бир эле Бишкекте эмес, Алматы, Ташкент, ошол эле биздин кичине шаарларда, экинчи чоң шаарыбыз Ош аябай эле смог маселесинин мындай өтө көйгөйлүү маселе болуп атпайбы? Бул жерде бул смогдон кантип арылуу керек деген суроодо биз мындай туруктуу өнүгүүнүн жолун башынан карап, бул жерге комплекстүү бир подход кылыш керек болот да. Ошол эле азыр кандай айткандай, биз негизи бир багытта эмес, бир канча багытта иш жүргүзүш керек болот да. Ошол эле азыр башта айтып өткөндөй, биздин ошол жашыл экономика багытында жаңы технология колдонуу биринчи. Экинчи, ошол эле учурда финансылык, каржылык маселелерин жоюу. Ошол аз пайыздуу, узак мөөнөттүү акчалардын болушу. Ошол эле учурда жашыл технологияларды кантип колдонуу. Ошол эле учурда ушул жакшы технологияларды алып келип атабыз, бирок аны кантип бул жерде мындай сервисин беребиз, ким коет, ким аны жана обслуживать этет, ким кармайт дегендей маселелер да. Анан жалпысын алганда бардык жерде эле экономика көтөрүлгөн сайын ошол элдин социалдык мындай деңгээли көтөрүлөт. Талаптар да көтөрүлөт. Анан ошол эле учурда биз ушундай бир көйгөйлөргө туура келип атабыз да, смог маселеси депчи. Анан негизи эле мындай бул багытта кандай иштер жүргүзүлөт дегенде, биз мындай өзүм энергетик катары айтып өтөйүн. Биз ушул азыр Бишкекте, Бишкектин жака бөлүгүндө аябай эле көмүр колдонуп атпайбызбы? Ошол көмүрдү мындай сапаттуу көмүргө өтүшүбүз керек да. Ошол көмүрдү дагы азыр Кыргызстанда бир немени ишкананы билем. Ошол көмүрдү байытып анан колдонуу маселеси да. Бишкек кайсы жак? Кара Кечиден келеби, жок Казакстандан келеби? Негизи Кара Кечиден келет, Казакстандан келет. Ошол көмүрдүн сапатына көңүл бурушубуз керек болот да. Анан көмүрдү обогащение угля деген бар да. Аны баягы сапатын жакшыртып, анан жаккандагыдай кылып неметишибиз керек да. Анан негизги себеп смогдун да көп болгондугу бул көмүрдөбү, ТЭЦтеби, машиналардын немесиндеби кандай пайызда кайсынысы көп таасир берет? Бул бири-бири менен аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул бири-бири менен өтө тыгыз байланышта да. Анан мындай карап көргөндө, жанакы өткөрүлгөн анализдерди карап көрө турган болсок, бул негизинен жеке сектордун немеси көмүрдүн ышынан болуп атат да. Негизи анда ТЭЦ көп болсо 30% чейин таасир этет. Ал жерде өзүңүз билесиз, ар неме сайын, жума сайын, ай сайын протоколдор алынып турулат, анализдер алынып турулат. Бирок негизги багыттар бул жеке сектор болуп эсептелинет. Жеке сектор дегенде эмнелер, мисалы ошол эле банялар, сауналар бар, жеке үйлөр
үйлөр бар. Сизге түшүнүктүү болуш үчүн Бишкекте 66.000ден 70.000ге чейин жеке үйлөр, ошол эле көп кабаттуу үйлөр, жеке үйлөр бар да. Көмүр колдонушат. Көмүр колдонушат. Анын карап көргөндө көп кабаттуу үйлөр 3700-4000 да. Бирок ошол эле учурда көмүр колдонгону где-то 60.000дей үй бар да, жеке үй бар да, алар көпчүлүгүчү. Анан азыр биздин тиги Кыргызгаз, Газпром деп неметебиз, ал дагы өзүнүн газификация жасап атат. Бул дагы өтө жакшы жыйынтыктарын берет келечекте деп айтып атабыз. Ошол эле учурда биз ошол эле канайым айткандай Германиянын, Европанын тажрыйбасын колдонуп жакшы технологияга өтүшүбүз керек да. Ошол эле тепловой насосторду колдонуу, солнечный коллекторду колдонуу, баягы жылуулукка, ошол эле солнечный электростанцияны кичинекей ар бир үйгө коюу маселесин көтөрүп, ошол жолдо аракет кылышыбыз керек да. Анан жакында аябай жакшы тенденция болуп атат да, 1-2 жылдан беричи. Себеп дегенде жылуулук үчүн баа көтөрүлдү, өзүңүз билесиз. Электр энергиясы үчүн бир аз баа көтөрүлдү. Биздин кийинки суроолор болчу негизи, бирок айтып кетсеңиз жакшы болот. Биздин сиз жакын азыр эле айтпадыңызбы? Биздин жеке сектор аябай мындай гибкий экен да. Ыңгайлашып тиги ошол модельге кирип кетет да. Анан ошонун негизинде азыр жеке сектор жашыл технология колдонууга аябай өтүп атат. Себеп дегенде ошол жашыл технология дегенде кайсы технологиялар экенин бир айтып кетесизби? Түшүнүктүү болуш үчүнчү. Мен мисалы өзүм көп түшүнбөйм. Жашыл экономика, жашыл сектор, жашыл экономика дегенде жашыл эмне экен, бул туризм бекен деп эле ойлоп кала бересиң да. А технологиялар дегенде эмне болушу мүмкүн? Ошол капсула технология кире бекен, кирбей бекен депчи. Ошол кыскача айтып коесузбу, мындай түшүнүктүү болуш. Жашыл технология дегенде бул солнечный коллектор, тепловой насос, солнечный панель, анан автоматизация деп эсептейбиз да. Анан автоматизация процесстерин бизнес автоматизация. Бизнес процесстер. Бизде акчаны үнөмдөгөн нерсе бул автоматизация болуп кеткен, ооба. Булардын баардыгы жашыл технология деп айтабыз да. Бирок өзүңүз билгендей жашыл технологиялар өтө кымбат турат. Булардын payback период деп коебуз го. Ошол мөөнөтү бир аз узунураак да, 5 жылдан 7 жылга чейин да. Ошон үчүн период окупаемость деп ошондой сыяктуу. Период окупаемости өзүнө өзү актуу немеси мөөнөтү деп айтабыз да. Анан биз айтып атабыз, ошол биз Европанын тажрыйбасын колдонолу. Себеп дегенде ал жерде кандай, мисалы үчүн ошол Европада, ошол скандинав өлкөлөрүндө мисалы үчүн сиз өзүңүздүн үйүңүзгө жылуулук берген солнечный коллектор койсоңуз, же болбосо солнечный панель койсоңуз, аны узак мөөнөткө аз пайыз менен кредит ала аласыз да. Мисалы үчүн мен Норвегияда болуп келдим, Данияда болуп келдим. Ал өлкөлөрдө өзүңүздүн электр энергияны өндүргөн энергияны, же болбосо колдонгон электр энергияны өзүңүз чыгарсаңыз, өзүңүздүн үйүңүзгө орнотсоңуз, анда сизге 5 жылдан 7 жылга чейин аз пайыздуу кредит берилет да. Ошол эле үйгө эмес, ошол эле тоодо болгон боз үйлөргө деле коюп салса болот го. Биз өткөн жылдары Суу Самырга бардык. Ал жерден биз бир съемка кылып аткан болчук. Food blogging боюнча съемка кылып атсак, ошол жерде боз үйлөр турган экен. Ал жерге 1000 сом, 1500 сом, 2000 сомго жатып калып, тамак ашы менен бирге ошол кымыз, баягы жазда жаңылган кымыз, эмне деп коет эле? Самалдарга келген адамдар бар экен, туристтерге. Ошол жерде боз бирек үчөөсү баягы солнечный энергия менен электричество кылып турган коюп коюптур. Ошол аркылуу аны дарыядан жогору жака насос кылып коюштур да. Ошондой үйлөр, бизнестер көп эле болсо керек бизде деп ойлойм. Баары эле ыңгайлуу баага, кредитке кайрылып туруп, ушинтип ал нерсе болот экен да. Ооба. Анан эң негизгиси бул жерде айтып өтө турган нерсе, бир өлкөдө биз жанагы табигый ресурстар деп айтабыз го. Табигый ресурстар арзан болгон өлкөдө жашыл экономика өнүкпөйт экен да. Бул деген сөз, эгерде сизде газ арзан болсо, электр энергия арзан болсо, суу арзан болсо, анда жашыл экономиканын өнүгүшү бир аз оор экен да. Муктаждык азыраак да. Анан баягы биз бардыгыбыз эле мындай чөнтөккө карайт экенбиз да. Эгерде электр энергия кымбаттаса, анда биз электр энергияны үнөмдөп баштайбыз. Үнөмдөп, анан жанагы өзүбүз станция коюп баштайбыз өзүбүзгөчү. Анан ошол эле учурда теги суунун баасы дагы кымбат болсо, анда аз колдонуп баштайт экенбиз да. Бул нерселерге көтөрүлгөн баалар үчүн сүйүнүп койсок болот экен да бир жагынан, жашыл экономика өнүгөт. Биз тейлеп тепсеп эле колдонуп атпайбызбы? Бирок байкасаңыз, акыркы учурларда жылуулукка баа көтөрүлдү. Экесе.
баардыгы азыр мына газга өтө баштады, электр энергия өтө баштады. Негизинен алып караганда айтып атпаймынбы, табигый ресурстар канчалык арзан болсо, анда биздин баягы тебелеп тепсемей улана берет да. Колдонбой улана берет да. Анан дагы бир маселени бул жерде айтып кетейин деп атам. Сиз айттыңыз, могу жашыл транспорт депчи. Кыргызстан 80% жогору электр энергиясын бул ГЭСтерден алат да. Кыргызстан жашыл өлкө, чынына келгендечи. Жашыл экономиканын багытында кетип атат. Бул чакан ГЭСтер аябай көп курулуп атат. Ошол эле учурда узак мөөнөттүү ошол аз пайыздуу кредиттер берип атат фонддор тарабынан, банктар тарабынан. Биздин чакан ГЭС аябай жакшы өнүгүп атат. Бирок айтпадымбы башында, биз электроавтомобилдерге квота алдык. Биз бул жерге алып келдик. Азыр көп таксилер деле электромобиль болуп калды биздечи. Анан бул ошол мамлекет тарабынан контроль болуп, регулятивный моменттер болуш керек да. Бизге келип, бизде билесиз да, башында бүтүн электромобилдер келди, бирок Казакстан Россияга экспорттолуп кетти да. Буну мисалы үчүн мамлекет контроль кылыш керек болчу да. Тиги Кыргызстанда алмашын кылыш керек деп. Анан ошол учурда сиз айтып атпайсызбы, эң көп бул транспорттун смог мындай тиешеси бар окшойт депчи. Албетте. Себеп дегенде бир эле машина 8 килограммдан 15 килограммга чейин неме чыгарат, көмүр кычкылы газын чыгарат да, СО2. Күнүнө же саатына. Мындай болгон учурда. Кандай колдонууңузга байланыштуу да. Ошол учурда электромобилдер дагы өзүнүн период жанагы өндүрүштүн линиясы бар да. Бир машина мисалы үчүн конвейерге киргенден баштап чыкканга чейин, мисалы үчүн Tesla машинасын алалы. Конвейерге чыгып, готовый жана автомобиль болуп жүргөнгө чейин 10 миңден 15 миңге чейин килограммга чейин неме СО2 коротулат да. Бирок ошонун жашыл болгонго чейинкиси, мисалы Кыргызстанга алып келдиңиз да. Кыргызстан жүрүп атасыз. Айтып өткөндөй эле Кыргызстан жашыл электр энергия колдонот, себептен ГЭСтен келип атпайбы. Ошол Tesla где-то бир 8 миң, 10 миң километрден жүргөндөн кийин анан кийин жашыл болот да. Андан кийин баягы СО2 коротпой жашыл болуп, жашыл автомобиль болуп, жашыл транспорт болуп баштайт да. Мисалы үчүн башка машиналерди алып карай турган болсок, гибрид машина деле 15 миң километр жүргөндөн кийин анан жашыл болуп баштайт да. Айтайын дегеним, канчалык тиги өлкө жашыл болсо, электр энергиясын тиги ГЭСтен, гидродан алса, же болбосо солнечный электр станциядан алса, же болбосо ветряный электр станциядан алса, анын мындай өзүн өзү актоо, эми СО2 тарабынан айтып атам да, мөөнөтү азыраак болот да. Мисалы үчүн СО2-ны колдонсо жакшы го. Жок, кышкылтек колдонгону жаман да. СО2 бул баягы. Жок, выброс деп атам да. СО2 чыгарбайт. Чыгарбайт да. Айтып атпаймынбы? Ошол мисалы үчүн ошол эле Tesla бизде 10 миң километрден кийин жашыл болсо, Кытайда өнүккөн өлкөлөрдө ошо көмүрдөн жана электричество чыгарган өлкөлөрдө 15 миңге чейин жетет да. 15 миңден кийин анан кийин жашыл болуп баштайт да. Ошону айтайын деп атам да. Анан сиз билесиз да, мисалы үчүн Америкада, жакынкы эле Өзбекстан өлкөсүндө трафикте оңго поворот постоянно жашыл болуп турат да. Кээки штаттарда жок экен, бирок көбүнчөсүндө бар. Ошол мен да ошону көрүп неметип атам да. Өзбекстанда деле ошондой жашыл ар дайым оң жака жашыл да. Анан мисалы үчүн Турцияда сиз да билсеңиз керек, эртең менен саат немеден 7ден 10го чейин чоң жүк машиналарды трассага чыгарбайт. Немеге киргизбейт да. Центрлерге киргизбейт да. Ушундай маселелер болуш керек, мисалы транспорт алгандачы. Анан greenwashing деп коет, мисалы үчүн ошол жашыл технологияларды, жашыл транспорттарды биз туура колдонушубуз керек болот да. Жанакы айткандай эле, бул дагы бизнес болуп кетпеди. Теги электр транспорт алып келип атабыз. Биздин Кыргызстанды колдонбой сыртка жиберип атабыз да. Бирок теги квоталарды колдонуп атабыз. Поштаны төлөбөй атабыз, НДС төлөбөй атабыз. Өзүбүз колдонбой башка жака сатып жүрүп атабыз да. Бул маселелерди регулятивный момент болуп, бул көбүнчө
жеке сектор эмес, бул координация кылган биздин органдарга кеңеш окшойт. Ошону айтып Мисалы импортты сонун кылып бердилер, экспорт болуп кетип аткандарды ошол жерде көзөмөлдөш керек болчу да. Координация кылыш керек болчу. Координация кылыш керек болчу. Негизи кийинки сурообуз ошол электр энергиясы боюнча болчу. Төлөмдөр көбөйүп жатканынын себеби эмнеде жана үйдө эмне кылса болот деген суроо экен. Сиз тарифти айтып жатасызбы же үй бүлө үчүн жалпы чыгымдыбы? Тарифтер тууралуу негизги керектөөчүлөр жана жөнөкөй жарандар үчүн негизги тарифтер. Биздин түшүнүгүбүз боюнча электр энергиясына болгон тарифтер субсидияланат. Тарифтерди акырындык менен жогорулатуу жалпылап айтканда туура кадам. Башкача айтканда, анын өсүп жатканы нормалдуу көрүнүш жана бул туура. Биз муну туура деп эсептейбиз. Анткени энергия же суу өтө арзан болсо, бул суу же энергияны үнөмдөөгө же кандайдыр бир чараларды киргизүүгө түрткү бербейт. Бул абдан жакшы себеп. Эгер субсидиянын көлөмү чоң болсо, болжол менен киловаттына 1 сом 37 тыйынга туура келсе, анда албетте өкмөт дагы чыныгы чыгымдарды кантип жабууну ойлонушу керек. Эгерде бизнес катары электр энергиясын сатып алуу сата турган болсо, анда киловаттына баасы 4 сом 60 тыйын. Анда субсидия болгон сумма менен бизнес үчүн коюлган баада айырмачылык болот. If you want to buy it, if you sell it as a business, you receive like 4.5, 4.6 at the moment. 6 at the moment. Yeah. So Also then you can see a little bit subsidized, the real cost for the as business. compared to the subsidized. Let me interpret it to our audience. Yeah. Достор, электр энергиянын баасы эмнеге көтөрүлүп жатат дегенге абдан сонун жоопту Ханна айым айтып кетти. Негизинен биздин ар бир колдонгон электр энергиябыз өкмөт тарабынан субсидияланып келет экен да. Жөнөкөй частный секторго, мисалы ошол эле биздин үйүбүз үчүн колдонгон жакта 1 сом 37 тыйында, ар бир киловатт. Жаңылбасам 1 сом 37. 1 сомдон көбүрөөк өкмөт субсидия кылат экен. Ошол эле биздин налогтордон, ошол эле биздин кырсан элибиздин байлыгынан субсидия алып, бирок ошондо деле субсидияланган сектор экен. Мисалы бизнес үчүн болсо, колдонгон ар бир киловаттка 4 сомдон жогору 4 сомдон жолу ошол жакта деле өкмөт өзү субсидиялап келет экен. Негизинен биздин балар абдан ылдый экен, дүйнөлүк көрсөткүчтөр менен салыштырмалуу негизи ылдый экен. Биз бара бир аз көтөрүлүп, субсидияны азайтып, бир аз көтөрүлгөн, бул нормалдуу дейт. Бул Европада деле айтылып келген нерсе. Бирок экинчи жагы көтөрүлгөндөн биз үчүн жаман деп, биз көп акча барган сайын ар бир жыл көрө электр энергия төлөп атабыз деп айтабыз го. Экинчи жагынан бул нормалдуу нерсе, жана экинчиси канчалык көп ошол электричествонун баасынын барктуулугун сезген сайын ошончолук түрдө биз муну үнөмдөөнү үйрөнөт экенбиз. Ошол эле жашыл экономиканын, жашыл технологиялардын канчалык пайдалуу экенин ошону түшүнө баштайт экенбиз, достор. Ошого бул баанын көтөрүлгөнү, бунун дефицит болгону албетте биз абдан жакшы билебиз. Өзүнүн эле өкмөттү критикалашты. Бул мен жаман деп ойлобойм. Ошол түрдө биз өзүнүн налогторго жараша сервис, өкмөт тарабынан сервисти алгандар жатабыз. Бул жакшы нерсе. Бирок экинчи жагынан ушундай бир аргументтердин болгонун деле туура деп ойлойм. Ушул ар бир колдонгон светибизди, өчүрбөгөн жактарыбызды үнөмдөөнү жакшы үйрөнүп кетебиз окшойт. Бул нормалдуу эле процесс деп айтылып келатат. Азыр бул жерден бир нерсени кошуп кетейин деп атам да, эгер уруксат болсо. Бизде азыр Кыргызстанда 3 миллиард киловатт час электр энергия жетишпейт. Тамкыстыгы бар да. Бирок ошол электр энергияны Кыргызстан чет өлкөдөн сатып алып, субсидировать этип, анан биздин жарандарга берип атат да. Бул өтө маанилүү бир көйгөй азыркы учурдачы. Анан сиз айткандай эле ошол жакынкы эле Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрүнө караганда биздики 2 эсе 3 эсе арзан электр энергиянын баасычы. Анан канчалык деңгээлде биз буга мындай жакшы мамиле кылып, электр энергиясын үнөмдөп жакшы колдонсок, анда тиги биздин жанакы электр энергиянын такысына дагы өзүнчө бир чоң жардам болот деген ойдомун да. Абдан сонун нерсе айтып кеттиңиздер. Ошол эле Кыргызстанда, Өзбекстан, Казакстан биздин комшу өлкөлөргө караганда эселеп азыраак экен, 2 эсе. Бияктан мен дагы кошумчалап кетсем, уруксат берсеңиздер. Биздин дагы Кыргызстанда бул тарифтин жогорулаты биздин өкмөттүн ошол политикасында мен да туура деп эсептейм. Бул жеке түрдө, мен жеке оюм, эң туура. Себеби мен бир статьядан окугам, Кыргызстандын ушул бардык өлкөнүн деңгээлиндеги бардык электр энергияны чыгарган биздин ТЭЦтердин көбү мындай
ТЭЦ эмес эми ГЭСтер. гидроэлектр станциялардын көбү 1960-70 жылы курулган экен. Баардыгы ошол уже 60 жылдан бери иштеп келатып, уже 50 жылдан бери иштеп келатып, булардын баары эскирет. Амортизациялар болуп. Эң туура. Амортизация деген нерсе бар. Булардын жабдуулары бар. Жабдуулар эскирет. Анткенеден кандай момундай күч менен иштеп атканда, сулактын суунун булагы менен иштеп атканда булар эскирет. Ошолордун кызматын оңдоп, же жаңыртуу маселесинде, же жаңы жабдуу алуу маселесинде каражат керек. Бунун баары Реинвестиция да мындайча инвестиция кылып туруш керек го. Туура. Бул анткенеден өкмөткө бул мындай айткандай өзүнчө нагрузка болбош үчүн деп туруп, мен ушул тарифтердин көтөрүлүшү, жогорулатышы бул эң туура кадам деп ойлойм. Анан да биздин деле өкмөт мындай алып туруп эле көтөргөн жок. Көтөргөн учурда дагы, мисалы Кубанычбек мырза айтып кеткендей, коңшу өлкөлөргө караганда бизге төмөн, тарифтер төмөн. Андан да тышкары бизде бирок мындай өзүбүздүн тандоо шартыбыз бар да. Эгерде 500 киловаттка чейин бир тариф менен колдонобуз, андан ашып кетсе экинчи тариф менен колдонобуз, жогору баа менен да. То есть бунун деген өзүңүздөрдөн Нурлан мырза айтып кеткенде, бунун деген Ханна айымда айтып кетти, бул эң негизгиси тарифтин жогорулатып атканда биздин ушул кыргызстандыктарга аң сезимине ушул үнөмдүү, мындай натыйжалуу колдонуу деген нерселерге үйрөтөт, алып келет. Анан да жана сиздер да суроо берип калдыңыз, ошол жактан да кыскача айтып кетсем, жашыл экономика эмне дегенде, бул ошо менин жеке оюм, бул ар бир адамдын өзүнүн ошол жаратылышка, коомчулукка мамилеси. Мындай натыйжалуу колдонуу, үнөмдүү колдонуу, жаратылышты сактоо. Анткени бул деген мындай айтканча бизге белек да, бул эми Мекенибиз, жерибизге ушундай табиятка мындай ушундай берилген белекти биз мындай туура колдонуш керекпиз. Анткени биз бүгүнкү күндө өзүбүз деле ойлонбой, биз деген мындай келечектеги муундарга, болочокто муундарды да ойлош керекпиз да. Ошого дагы бул мындай айтканда өзүнчө бир мындай тарбия да. Тарифтерин көтөрүшүп атканы мындай сен ошону өзүңдү гана ойлобой, башкаларды да гана ойлоо, жаратылышты, табигый булактарды, нерселерди ойлонуу деген менин оюмча ошондой принциптер менен деп мен аябай туура көрөм да. Ошо мырзаңыз кол чапкым келип кетти сиздин айтканыңыздарга. Жашыл экономика боюнча дагы кандай мисалдарды же жетишкен жыйынтыктарды айтсаңыз болот? Кайсыларын дагы белгилейсиз? Ооба, жыйынтыктар абдан көп да. Анда биздин жылдык жыйынтыктарды эстеп көрөйүн. Менимче воркшоп эч качан натыйжа болбойт. Бул курал. Воркшоп бул сүйлөшүүлөр, бирок алардын негизинде маанилүү чечимдер, өнөктөштүктөр жана идеялар пайда болушу мүмкүн. Мындан сырткары калдыктар тууралуу айтсак болот. Мисал катары Бишкек шаарында иш алып барган Тазар социалдык долбоорун айтууга болот. Долбоор негизи мектеп окуучуларынын калдыктарды кайра иштетүү боюнча билимин жогорулатууга багытталган балдар үчүн колдонмо китеп чыгаруу болгон. Биздин салым китепти кыргызчага которууга колдоо көрсөтүү болду. Андан сырткары алар китепти практикада колдонуу боюнча абдан сонун окуу челлендждерин уюштурушту жана аябай жакшы жыйынтыктарды берди. Бул челленджге белгилүү депутат айым жана дагы бир белгилүү айым катышканын билем. Тилекке каршы аттарын унутуп турам. Бирок алар популярдуу болчу, балким блогерлердир. Ооба, алардын бири блогер болчу. Кийинки иш-чарасы Ошто ири масштабта 700 мектеп окуучусу катышкан театралдык иш-чара уюштурулду. Менимче балдар биздин новатор жана ошол эле учурда бизге мугалим дагы. Мен дагы кээде кызымдан кээ бир нерселерди үйрөнөм. Мисалы, ал мага эски кийимдерди ыргыттырбайт. Ал өзүнүн оюнчуктарына, курчактарына же өзүнө жаңы нерселерди тигип, эски кийимдерге жаңы жашоо берет. Бул мени аябай кубандырат. Жалпысынан алганда, менимче өкмөт дагы бул багытта чоң жылыш жасады. Кыргыз Республикасынын жашыл экономика программасы бекитилип ишке киргизилди. Жана бул стратегиялык жактан аябай маанилүү документ. Кайсы программа? Кыргызстандын жашыл экономикасы 2030 жылга чейин программасы экономика жана коммерция министрлиги тарабынан бекитилип ишке киргизилди. Бул аябай чоң жумуш жана бул көптөгөн өнөктөштөрдүн колдоосу менен ишке ашты. Алардын
донорлордун арасында биз да барбыз. Жана биздин донорлор Европа биримдиги, Швейцария жана Германия өкмөтү, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму колдоду. Тагыраак айтканда, биз кошумча эксперттик аналитикалык колдоо көрсөттүк. Өзгөчө консультациялык процесстерди колдоого алдык. Бул консультациялык процесстер жеке сектор, академиялык коомчулук, бейөкмөт уюмдар, министрликтер менен биргеликте приоритеттүү тармактарды талкууладык. Бул консультациялык процесстер жеке сектор, академиялык коомчулук, бейөкмөт уюмдар, министрликтер менен биргеликте приоритеттүү тармактарды талкуулап, маанилүү чечимдерди кабыл алууга көмөктөшүү үчүн уюштурулду. Энергияны кайра иштетүү булактары, энергия эффективдүүлүк, калдыктарды башкаруу, айыл чарба тармагы, транспорт, финансы тармактарынын баары экономикалык өнүгүүгө багытталган бир стратегиялык документке киргизилди. Менин оюмча, бул дагы биз үчүн бир ийгилик деп айта алам. Бул жерде биз дегенде мен иштеген Жайзет уюму тууралуу айткан жокмун. Мен биз дегенде жалпы Кыргызстан, өкмөт, жеке сектор, биз муну баарыбыз биргеликте иштеп чыктык. Мамлекеттик деңгээлде дагы бир маанилүү баскыч жашыл экономикалык модельдөө куралы болду. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргыз экономикалык университети менен өнөктөштүктө экономикалык модельдөө борборун ишке киргизе алды. Министрликтер, жеке секторлор же өнүктүрүү өнөктөштөр белгилүү бир конкреттүү темада аналитика керек болсо, аталган борборго кайрыла алышат. Мисалы, Бишкек шаар катары жалпы электрондук коомдук транспортко өтүшү керекпи, же аралаш болушу керекпи, же башка варианттар барбы? Ушул сыяктуу суроолор болсо, экономикалык модельдештирүү борбору конкреттүү маалыматтарды чогултуп, изилдеп, анализ кылып мүмкүн болгон сунуштарды беришет. Мисалы, биринчи сценарий боюнча калктын ден соолугуна, экономикалык өсүшкө, ички дүң продукцияга бөлүнүп чыккан газдын азайышына же адаптацияга кандай таасир этери тууралуу аналитиканы сунуштайт. Жана биз муну чындыгында туруктуу инструмент деп ишенебиз. Жана өкмөт дагы чечимдерди кабыл алууда маалымат жана аналитикага таянып сунушталган инструменттерди активдүү колдонууну улантат деп ишенебиз. Башкача айтканда, борбор азыр иштеп жатат жана ал быйыл ишке киргизилди беле. Ооба, аналитикалык жана модельдөө борбору быйыл ишке киргизилди. Жашыл экономикалык модельдөө борбору деп аталат. Мисалы, облустук администрация же мэриядагы чечим кабыл алууда, бийлик бутагы катары же чечим кабыл алууда орган катары борборго аналитика үчүн кайрыла алышат. Эми жашыл бизнес демилгелер тууралуу сүйлөшөлү. Менимче, бизнести түздөн-түз колдоо үчүн көп иштер жасалып жатат. Бизнести жашылдандыруу, финансылык ресурстарга жетүү, жашыл технологияларды ишке ашыруу. Негизги бул программалардын баары жашыл экономиканын өнүгүүсү, популярдаштыруусу үчүн кылынбайт го деп ойлойм. Чын айтсамчы, мен өзүм жеке оюм. Жашыл экономика биздин Кыргызстандын, биздин өлкөбүздүн, биздин ошол эле мекендештерибиздин өнүгүүсүнө бир инструмент катары деп көрөм да. Ошо кандай бир программалар кылынбаса деле, бул программалар, жашыл экономика деген негизги программа деле биздин эле Кыргызстандын өнүгүүсүнө кош кызмат кылып келаткан программа го дейм да. Бул организациялар деле ошол эле JZ, UNDP, ОБС болуп калабы биздин тилде? ОБС, ошол эле министерствонун колдогон программалары баары эле биздин Кыргызстандын туура түрдө узун мөөнөттүү жыйынтыктарды бере тургандай бир программа түрүндө кызмат кылган бир программалар го деп ойлойм да. Эми жөнөкөй тил менен айтканда, бул мындай деп атат да, ар бир инсан акча иштеп атасың, акчалап атасың, анан өзүнүн социалдык бир немең бар, жасаган жумушуң бар. Ошол эле учурда табият менен мындай жакшы мамиледе бол деп атат да. Эми жөнөкөйлөштүрүп айтканда ошол да. Табиятыңды жок дегенде зыян бербей, зарар бербей. Айылына чөйрөнгө зыян тийбесин деп атат да. Мен ойлоп атам да, жанагы көп туура нерселерди айтып, бул Хана ханым баягы бизден сырттан көрөт да. Азыр айткандарын угуп отуруп, биз көп нерсеге маани бербегенибизди айтып атам, айтып атпайбы? Биз баягы бийик тоолор, жаратылыш депчи. Мүмкүн ошол туристтерге да бир квота киргизиш керекпи да? Тиги айланчаны булгабаш үчүн, мисалы үчүн, ошол эле жанагы
өткөндө мен да сиз сыяктуу хайкинг кылып тиги тоого чыгып келбедимби, анан рацекке барып анан кайра түшүп келип атсак өтө көп киши жүрөт да, басканга жер жалаң эле жок да. туристтер Жалаң эле туристтер да. Анан ойлоп калдым да ошол жерде, мен да оюма келди, мүмкүн тияка бир квота коюп, жаңа онлайн неметкенге ошого өтүшүбүз керекпи, себеп дегенде бир эле учурда ошол арчага 5000 киши алса батпай калып, ошондой немелер бар да. Мүмкүн ал жака дагы бир күнүнө максимум 5000 киши кириш керек деген бир неме коюш керекпи деп ойлоп атам. Ошол эле учурда азыр жаңы нерселер кирди, ал жакта электробустар каттап баштады, мисалы үчүн, бул дагы жакшы шаан. Анан көбүнчөсү биз мындай азыр айтып атса неметип атам да, баягы көп нерсеге көңүл бурбайт экенбиз да. Колдун баары алтын баркы жок. Колдун баардын алтын баркы жок. Ошол эле суу биздечи, аны колдонгонго ошол эле учурда тиги кайрадан иштетүүгө болот да, ошол эле суудучу биз ошол биздин касиеттүү көлүбүзгө дагы ошол тиги немени сууну кайра иштетүү, ошол аны кайра иштетип, аны тиги жок дегенде биз суулоого колдонсок, мисалы үчүн да, ошол технологияларды көбүрөөк иштетсек, мисалы үчүн. Анан Кыргызстан, мен ойлоп атам, мен ошол жанакы Европага, скандинавский өлкөлөрүнө барып келдим да. Ал жакта мындай чын деле аябай мындай колдонот да, ошо электр транспорт өтө көп. Мындай карасаң чынында электричество өтө кымбат да. Бирок өздөрү ошол субсидия менен, ошол жакшы технологиялар субсидия менен 5 жыл 7 жыл алган үчүн айына төлөмдөр өтө аз. Анын натыйжасында мисалы үчүн Норвегияда билесиз, абалар таптаза, аба таптаза, смог жок. Биз дагы ошого жана тамашалаган ошо болчу да. Смог жок өлкө катары 5 жылдан көрөбүз дегендейчи. Биз ага келишибиз керек да, себеп дегенде чын-чынына келгенде биздин кошуналарга караганда биз жашыл өлкөбүз да. Жашыл өлкө дегенде бизде индустриализация аз. Бирок ошол керектүү деңгээлде жакшы технологияларды колдонбогонубуз үчүн ушул деңгээлге келип атабыз да. Эми бул билесиз да, буга где-то 5 жыл мурда Кытайда Пекиндеги абаны билесиз да. Азыркы учурда ал аябай жакшы болуп, жакшы деңгээлге коюлду. Себеп эмнеде? Мамлекет өзүнчө регулятор болуп, эмнени биз азайтсак, эмнени көбөйтсөк, анан кандай 5-10 жылдан кийин кайсы жерге келебиз деп аракет кылсак, ошол учурда ушул JZ ушу бизге моделирование жасап берип атат да. Кайсы багытты, мындай бир аз кайсы багытка мындай көз карашты жакшыраак оңдосок, ошол эле учурда мамлекет кандай жыйынтык көрөт, коомдогу социалдык абал кайсы учурга, кайсы деңгээлге жетет, жеке сектор кайсыл деңгээлде болот деп ушул баланс болуш керек деп ойлойм да. Ошол биз экономикалык жактан өнүгүп атабыз, туура. Социалдык деңгээлде өнүгүп атат. Бирок ошол биз жашыл экономиканы, жаратылышты ошол менен бирдей баланс болуп кетиш керек да. Ошо бирдей баланс болгондо гана ошол смог жок, таза, жашыл, анан мындай таза коом болуп өнүгөбүз деп ойлойм да. Себеп дегенде бул өтө маанилүү да биз үчүн. Биздин деле өзүбүз таза коом деп атканда, менин оюмча бизге кыргыздарга айрыкча бул маселеде болбош керек да. Мен анткени биз өзүбүздүн тарыхыбызда кыргыздар ушундай биздин кыргыздар ДНКсында көчмөн элдин эмеси бар да, мындай көз карашы, жүргөн турганы. Мен ойлойм ушул кыргыздар мындай мурдакы тарыхтан эле жаратылыштын жанында жашап таза жүрчү да. Малды сойгондо деле кандай малды союп канча ката ошону көмүп таза жүрүп, мындай анткени деген жанындагы башкалар көчмөн, башка уруулар адам келип калса аларга да таза калтырыш керек, сууну деген булгабай. Булар бизден бирөө келип мындай кыргыздар үйрөткөн эмес. Кыргыздар өздөрүнүн ушуну айтып атканда мындай ДНКсында бар эле да. Кыргыздар өздөрү ушундай мындай уникалдуу эл болгондуктан мен азыр эгерде ушул тилекке каршы эгерде аба ырайы жаман болуп же эметсе, кыргыздар ушул иш чара көрүп, адаптация кылганга бат үйрөнөт. Анткени биз өзүбүз мындай көчмөн калк болгондуктан биз адаптацияга күчтүүбүз. Бирок эгерде
жана жаңы технологиялар менен аткан кыйынчылыктар болуп эгер эметпесе, мен ойлойм мындай дүйнө жүзүндө, бул Кыргызстанга эле тиешелүү эмес, дүйнө жүзүндө эгерде мисалы климат же адамзатка туура эмес таасир эткен бир жагдайлар болсо, цивилизация ушундай өнүгүп атат, өсүп атат. Эгерде жаңы технология болсо, ошону колдонуп адамдын жашоо турмушун туура багытта оңдосо болот деп ойлойм да. Анан ошол эле Кыргызстанга бул эми менин оюмча убактылык нерсе, каяктан ушул мындай адамдын да кыргыздардын аң сезими менин оюмча туура багытта. Просто бул убактылуу нерсе. Буюрса, эгерде таза коом деп ушундай жакшы билим таратып көрсөтүп, мындай жерде туура эмес жактар бар экен, мындай болуш керек, бул багытта жүрүш керек деп эгерде мындай жакшы айтылып эметсе, мындай кыргыздарга маселе эмес да, көйгөй эмес бул. Булар туура багытта бат-бат көнөт. Менин оюмча, жана сиздин туура бул технология жөнүндө айтып кеттим. Технология эгерде өнүгүп кетсе, ошону колдонсок болот. Эгерде жана 5, 10, 20 жылда Кыргыз, ошо Бишкек, Кыргызстанда кандай болот десе, мен ойлойм мындай жаңы технологиялар чыгат, жаңы технологиялар колдонобуз. Ошол учурда жанакындай каржылоо маселелери дагы улам сайын барган сайын жеңил болуп, шарттар жакшы болот. Шарттарга жакшы болгон сайын ошол жаңы технологиялар дагы бизге алган мүмкүнчүлүктөр көбөйөт. Ошолорду колдонуп, жакшы мындай өнүгүүгө, жакшы жашоого мындай мүмкүнчүлүктөр болот деп ойлойм. Мен ошого ишенем да. Эгер ошол мүмкүнчүлүктөр, ошол технологияларды жакшы түрдө колдонбосокчу, эмне болушу мүмкүн? Менин оюмча бул жашоо ошого апарат. Айла жок колдонбосо калып кетебиз. Ошол эле болбосо биз ошол айтып атпаймынбы, электр энергияны кымбаттатыш керек, сууну кымбаттатыш керек. Ошол качангада тиги биздин табигый ресурстар кымбаттаганда, анда автомат менен неме өтөбүз да, жашыл экономика өтөбүз да. Билесизби, буга чейин камералар жок кезде баарды кызыл көччү. Тиякта камералды коюп туруп, уже тиги белгилүү неме кылды, жаза колдонуп атышат азырчы. 1000 сом, 1,5 сом келет го. Элдер акырын ага өттү, уже камерадан келип токтоп көндү да. Эми болсо канча 1-октябрдан баштап уже тиги курду такпасаң, ага да неме штраф келип атат да. Баардыгын кур тагып баштады. Бул жерде ошол айтып атпаймынбы, регуляторный моменттер болсо, баардыгы аны неметет. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Кандай ганым айтып атпайбы? Тепловой насостордун колдонушу азыркы учурда мындай неме тенденция жакшы болуп баратат. Аны эмне үчүн колдонуп баштады билесизби? Себеп дегенде, биздин ошо өкмөт немеден баштап, мурдакы жылдын күз айынан баштап жылуулук үчүн бааны көтөрдү. 100% көтөрдү да. Отопление да. Отопленийчи. Анан менин деле жакын досторум чалып атпайбы? Бул немеде менде дейт 150 квадрат бар эле дейт, бирөө айтат да. Мага 18 сом келиптир дейт да. Мени сурады, тепловой насосту колдонсоң кандай болот деп. Мен айтам, аны жарымын эле төлөйсүң депчи. Бул дандак алып коюп аны колдонобойм дейт да. Ушул нерсе да. Себеп дегенде айтып атпаймынбы, канчалык жаратылыш биздин ресурстары кымбат болгон сайын, тиги элдер буга неметпейт да. Жакшы, арзан болсо өтө көп неме кетпейт да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, булар кымбаттаган сайын эл өзү эле өтүп баштайт да, өзү эле колдонуп баштайт, өзү эле аракет жасап, өзүнүн немесинде, айлана чөйрөсүндө өзүнөн баштап, айлана чөйрөсүн оңдоп, түздөп, жаш технологияларды колдонуп баштайт да. Биздин подкаст соңуна чыгып баратат. Эгерде сизде кандайдыр бир маанилүү ой пикир болсо, биздин көрүүчүлөргө айтып кетсеңиз болот. For your speech, starting with you, Mrs. Hanna. Oh, my message. Yeah. Жөн эле өзүңүз болуңуз, жаңылыктарга ачык болуңуз, коомчулук жана жалпы жакшылык үчүн иштөөнү улантыңыз. Чакырганыңыз үчүн рахмат. Wow, great. That's it. Simply works, eh? Fancy fails, simple works. Мен жашыл тарапка өткүлө деп айтып кетет элем баардыгына. Жашыл экономика колдонгула, өзүңөргө жакшырагыла. Ар бир киши эгер өзүн сыйласа, өзү менен өзү чынчыл болсо, баардыгы жакшы болот. Рахмат. Сон. Сиз да жөнөкөй түрдө эң негизги оюңузду айтып кеттиңиз. Меники
бул адамдар биз кыргызстандыктар өзүбүздү бүгүнкү күндө эле ойлонбой келечекте муундарды дагы ойлонуш керек. Ошо эгерде ошону ойлонсок да биз ар кайсы тармактагы жашоо турмушубуздагы ар кайсы тармактарда ойлонобуз. Жоопкерчиликтүү болобуз. Рахмат. Буюрса биз негизги кийинки урпактарды ойлоп кетели деген сунуш менен биздин студиябызга келип өзүңүздүн маанилүү көз карашыңыз менен, баалуу тажрыйбаңыз менен жана эксперттик оюңуз менен бөлүшкөнүңүз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кылган жумуштарыңызга рахмат. Абдан сонун керектүү, өлкө үчүн пайдалуу, негизги ар бир адам үчүн пайдалуу нерселерди иштер жүргүзүп жатасыздар. Келип убакыт бөлүп ойлоруңузду айтып, биз менен ушул кечти өткөзгөнүңүзгө чоң ыраазычылык. Анда эмесе биз менен достор ошол эле GIZ организациясынын туруктуу түрдө жашыл экономикасын өнүктүрүү бөлүмүнүн мүдүрү жана жетекчиси Ханна Забысайын болду. Thank you, Miss Hanna. Жана ошол эле ЖИАда жана жашыл экономиканын комитетинин башчысы Кубаныч Алимов мырза келди. Сизге рахмат. Жана Кубанычбек Сагалиев ошол эле жашыл экономиканын күчтүү эксперти жана Climate Expert Tool механизминин адиси жана ошону өткөзүп берген бизге бизнестерге киргизип жаткан адис катары оюн бөлүшүп кеткен үчүн катышканыңызга чоң рахмат. Баарыңызга рахмат. Сонун отуруп. Rahmat. Thank you for inviting us. Thank you.